Саламатсыздар, урматтуу Стоп Беспредел медиа порталынын көрүүчүлөрү, сиздердин кызматта Кайрат Кенжебаев. Бүгүнкү берүүбүздө биз биздин редакцияга кайрылган Айнакан Өмүралиеванын жана анын жубайы Бакыт Өмүралиевдин соттук иштери тууралуу айтып бермекчибиз. Анда болуп жаткан күнгөй тескелери, экинчи тараптын кылып жаткан басымдары дейбизби, бул Айнакан эженин айтымында басымдар болуп жатыптыр. Ошолорду өз оозунан угуп, кенен сиздерге айтып берүүгө аракет кылмакчыбыз. Бүгүн бизде конокто Айнакан эже келип отурасыз. Саламатсызбы? Эми биринчиден өзүңүздүн соттук иш боюнча айтып кетсеңиз. Эмне болуп атат, кандай болуп атат, эми ар кандай ар тараптуу басымдар болуп атат деп атасыз. Ошолорго токтолсоңуз, окуянын чоо жайынан баштап. Саламатсыздарбы? Ушул мына Юсупова Галикандын жала жапканы менен жолдошум 1 жыл 5 айдан бери СИЗОдо камакта. Жөндөн жөн Бакыт Өмүралиев, Бакыт Өмүралиев. Менин жолдошум болот. Ошо азыркы убакта чейин камакта. Бирөөгө жардам берем деп, ошо акчасына, өзүнүн акчасына өзүн каматып жатат. Кандай болду эле ошо? Кыска нуска токтолуп кетсек, кандай жардам берди эле? 2016-жылы январдын башында Юсупов тургун биздин куда 2008-жылдан бери таанып алыш бериш болуп жүргөн адамдар. Анан 2006-жылы январь айынын башында бизден акча сурады. $50,000 таап бербесем, бирөөгө карыз болуп калдык. Ошону чыгарып бербесем деп кайра тажатып звонок келе берди. Тааныш беле буга чейин алар? Буга чейин биз катышып, мурун деле алып катышып жүргөн куда болуп калат да, кайчылаш куда болуп калат. Эми ошону Бакыт эми туугандарынан чогултуп туруп, эми макул жардам берейин деп 1 айга алып берет. $50,000 беребиз госрегистр аркылуу. Айтат атасы, госрегистрден ошо баасын көрсөтүп коебуз. Анан 1 айдын ичинде эле мен банкка сүйлөшүп койдум, банктан алып эле бере коем деп ишендирет. Анан Бакыт ошо туугандарынан алып берип, госрегистр аркылуу, мамлекеттик каттоо аркылуу квартирасын бизге өткөрүп берет. Анан 1 айдын ичинде банктарга алып барат бизди. Алып барып, бирок банкта доход жок деп $15,000 беребиз деп ошондой ситуациялар болду да. Анан муну өзүнүн агасы деле көрсөтүп атат, көрсөтмөсүндө. Биз ошока чейин банктардын баарын кыдырып, бир дагы банк бизге $15,000 беребиз деп, бир да банк бербей койду деп. Эми булар өзүнүн каалоосу менен 1 жыл 2 айдан кийин Оптима банктан кредит алып атышат, ипотечный деп өзү жазып, Юсупова Галикан өзүнүн арызы менен өзү кайрылып, өзү жазып, эч кандай мажбурлоо жок эле жазганын бул банктын кызматкерлери келип көрсөтмө берип кетишти. Сотко келип көрсөтмө беришти. 3 кызматкери көрсөтмө берип кетишти. Ошого карабастан бул Юсупова 1 айга деп бергенбиз да. Юсупова ошого карабастан бизге жала жап, ар кайсы эмелер көрсөтмөлөрдү берип, улам көрсөтмөлөрүн алмаштырып атат да. Эми бул иш мындай болуптур да. Акчаны мынакей алып бердиңер. Анан 1 айдан кийин кайра бериштиби? Бербей, ошо 1 жыл 2 айдан кийин банктан алып берип атышат бизге. Эми алып берип атканда Юсупова айтып атат: "Байке эже, силерге рахмат, ыраазыбыз, ошо ыраазычылыкты билдирип" дейт. Үйдөн эне атамдын көзүнчө санап бербейинби дейт. Анан ошентип бизди алдап үйүнө алып барат. Барганда бул ванный комнатага кирип кетип, акчаны апасына берет. Апасы болсо бизге алып келип сом менен алды, $3,500,000 төккөндө $207,900 сом жетпей калды. Бул курс менен ошо $3,000 немесин алып коюптур да. Ошондо $3,000 жетпей калды, $47,000 берип атчы. $47,000 берип атат, $3,000 жеткирбей берип атат. Анан биз ошол жерден эле анда барып биз РОВДга заявление жасалып, эмнеге бербей койдуңар деп айжыкты ызычуу деле кылдыбыз, жөн эле айттык. Анан эшикке биз чыгып атканда эч кандай проценти жок, ошо алган эле акчаны бергиле десиздер да. Ошондой кылдык. Анан биз эмеге чыгып атабыз, эшикке биз анда заявление жазалы десек эле, апасы менен агасы ортого түшүп, суранышып, 1 ай эле убакыт бергиле, 1 айдын ичинде ушул акчаңарды чыгарып беребиз, жазбай эле койгулачы деп суранганынан. Анан өздөрүнүн каалоосу менен бизге расписка жазып берип атат. Распискасы мына, распискасы бар. Өзүнүн каалоосу менен жазып берип атат. Бул жерде ким жазып берип атат ошондо? Апасыбы? Апасы, агасы расписка жазып берип атат.
эми бул расписканы жазып берген бир айдын ичинде беребиз деп жазып берип атат да. Эми бул мындай окуп берсем деле болот. Бир комнатаны, 2 комнат квартираны деп бир айдын ичинде $3000 жеткирбей бердик. Ошону бир айдын ичинде кутулуп беребиз деп атат. Ушул боюнча бизге телефонду албайт бир дагы. Анан биз жарандык түрдө сотко кайрылууга туура келди. Анан сотко кайрылып, ошо заявление менен келишти баары. Апасы, кызы Юсупова Галикан, апасы Жумабаева Үмүт, Юсупов Арслан болуп баары келишти дагы. Сот эмнегедир болбой калды ошол убакта. Анан кийинки процесске агасын үйрөтүп жиберип жибериптир. Байке дейт, 150 000 сомду азыр берип турайын, калган акчасын кийин мен машинамды сатканда берейин деп бакытты көндүрүп, ошо жерден чечим чыгарып кетти 150 000 сомго. Анан ошону аткарбайт, келип распискасы өзүнүн немеси признаниясы бар, өзүнүн мынакей заявлениясы бар, ошо сотко жазган полном объеме төлөйм деп жазылып турат өзүнүн колу менен. Эми ошого карабастан бул ошону аткарбайт дагы. Анан сот аткаруучу жанагы пособиясына арест салыптыр. Ошо пособиясына арест кимдин пособиясынан, кайсы балдардын? Баласынын Юсупова Галикандын пособиясында 3700 сом банковский счетко салганда, банковский счетто пособиясы бар экен. Пособиясында 3700 сом экен. Ошону бир күн эле биз ошо Ленинский соттон жолугуп калсак эле Оптима банк буларды сотко бериптир. Анткени төлөй албай 85 000ден төлөп келиптир буга чейин 3 жыл. Анан төлөй албай дагы кыскартып. Сиз ошону түшүнүп алайын да, ошо $3000 алдыңыздарбы? Ала элекпиз. Арадан 3 жыл өтүп кетти ошондо. 4 жыл өттү. 4 жыл берилик ошончо. Арадан 7 жыл өттү. Анан ошону сотто жолугуп калып атасыңар. Сотто жолугуп калып атабыз. Бул 16-жылы болгон иш, 17-жылы өзүнүн атына өткөрүп берип атабыз. Юсупова Галикандын атына үйүн, квартирасын өткөрүп берип атабыз. Через Оптима банк аркылуу өткөрүп берип атабыз. Андан кийин ошол бербей койгондуктан, $3000 бербей койгондуктан бизге кайра расписка жазып берип атпайбы? Ал расписканы бербей койгондуктан биз жарандык түрдө сотко кайрылдыңар. Сот 150 000 сомго чечип берип атпайбы? Эми ошону төлөбөй анан сот аткаруучу арест салып атат. Счетуна эсебине арест салса болот да. Сотко банковский счетуна арест салып атат. Ал счетто пособиясы бар экен. Анан бир күн эле ошо соттон жолугуп калсак эле, байке мен ошо эмеден кутула албай калдым, банктан жардам бересизби деп дагы жардам сурады. Көрсө ошо жерде Оптима банктын балансына өтүп атыптыр. Анан бакыт айтты: "Ай сен мени алдап кеттиң го $3000. Эми кантип сага жардам беребиз?" деп кетип калсак эле, декабрь айында пособияны чечкени келип сотко кыйкырып өкүрүп, сен менин пособияма саласыңар, мен силерге көрсөтөм деп кыйкырып пособиясын чечип, ай сенин пособияң кереги жок деп чечип алып кетти. Эми ошол убакта бул баштаптыр да, бизге жалаа жаап баштаптыр. Өзүнүн элемесинде көрүнүп турат, жанагы эртеги уюму бар экен. Юсупова Галикандын эртеги уюмуна ошо Юсупова Галикандын атынан президентке кайрылып атат. Булар $50 000 банктан алып 47 000ди өз ара бөлүшүп алышкан деп жазып атат. Мында бул көрсөтүп турай, анткени башында чындыкты айткан бул. Андан кийин өзгөрүп баштады. Аны унутуп калды дагы. Баягы пособиясын чечип кетти. Анан 20 декабрь күнү эле 19-жылы бул РПП ачтырыптыр. Ошо РППда бул жазылып атат. 15-жылы. Ким ошо күйөөңүзгө арыз жазып атат? Арыз жазылып атат. Кайсы рибиге? Ленинский РОВДда 20 декабрда арыз жазылып атат. Арызда бул мындай деп айткан: 15-жылы дейт, атамдын ишеничине кирип алып, бир комнат жалдагы квартирамды өздөрүнө каттатып алган деп арызында турат. Арызы РППда жазылыптыр, мынакей. Жазылыптыр. Ушул документтерди көрсөтсө болобу? Анан эми ушуну мындай кылып жазат дагы,
кайра РОВДнын начальниги арыз жазат да, жазыш керек да, РОВДнын начальниги арыз жазат. Ошо жалган жала жапкан үчүн кылмыш жоопкерчилиги бар экенин эскертилген эмес бул Юсупова Аликанга. Башкача айтканда арыз жазылган да эмес. Арыз жазбай эле РКП ачып берип коюшкан. Бул мыйзам талабы бузулганы ошол жактан эле көрүнүп турат. Иште жок бул арызы. Иште жок. Бул арыз жазып атат 2019 жылы 20-декабрда Ленин арибисине жазып атат райондук ички иштер бөлүмүнө. Бир бөлмөлүү үйдө алдап каттатып алышкан деп жазып атат мыякта. А бирок бул соттук иште каралбай эле. Сотто ошо РОВДда жазган арызы жок экен. Арызы иште жок экен. Муну менин адвокатым байкап баарын. Ал өзү грамотный адвокат Замир Жошов. Баарын төкпөй чачпай баарын айтып берди. Мына бул жерде ушундай иш мыйзам талабы бузулган экен ушундан эле көрүнүп турса болот. Ушул иштин негизинде күйөөңүздү камап атабы? Ушул иштин негизинде камап атат. Эми биякта РКПда бир комнат жалдагы квартирам деп атат. А бул жакта 2016 жылы 5-декабрда президентке Жээнбековго Сооронбай Шариповичке кайрылганында бул кайра мындай деген 2 бөлмөлүү квартирамды дейт. $12,000 эле алып дейт. $12,000 алганбыз дейт. Ошону 25% акча беришип, сатып алуу келишимин түзүшүп, мен кандайдыр бир алданып, кол коюп берип коюптурмун дейт. Бирок андайга туура чындыкка дал келбей атпайбы? Бул дагы президентти алдап жатпайбы? Бул жакта даже чоң президентти башын алдап атат. Бул арызга бир бөлмөлүү батирди алдап алды деп, ал эми президентке кайрылуусунда 2 бөлмөлүү түзүп атат. Түшүнүктүү. Эми бул жерде башка баладан алганы мына сатып алуу келишиминде турат. Халикан, Юсупова Халикан, Айдаров Мээрбек дегенден $50,000 үйүн каттап бериптир. $50,000. Эми ушул бизди ушуга көндүрүп, ушул Айдаровдон алып чыгып бергилечи деп жолдошумду 2015 жылы 4-декабрь экен. 4-декабрда. Ошол Айдаров, Мээрбек, Батырбеков дегенге катталган турбайбы? Катталган. 93-жылы. Анан биз ушуну куткарып берели деп $50,000 бизден сурап атпайбы? Анан мына Айдаров, Мээрбек, Регистрдан ошолордун катышуусу менен Юсупова Аликандын, Юсупов Тургундун макулдугу менен сиздерге өткөрүп берип, анан сиздер $50,000 берип атасыздар. Биз берип атабыз. Бул кимге берип атасыздар акчаны? Айдаров, Мээрбекке берип атасыздарбы? Биз Айдаров, Мээрбекке берген жокпуз. Биз Айдаров, Мээрбекти тааныбайбыз. Ошол Регистрдан эле көргөнбүз. Тааныбагандыктан биз ага бергенге акыбыз жок да. Биз Юсупов Тургунга, Юсупова Аликанга берип атабыз. $50,000. Бул Тургун ким? Юсупов Калыкан ким? Юсупов Тургун бул Юсупова Аликандын атасы. Атасы тиги кызы ошондо. Кызы. Анан өткөрүп бердиңер мынакей. Сизге өтүп атат. 16 жылдын 5-январында өтүп атат сизде. Бизге өтүп атат. Эми ушу өткөндөн кийин биз булардын каалоосу менен, анткени булар бизди ишендирди да, банктан эле алып беребиз деп. Ошону каалоосу менен 1 жыл 2 ай күттүк. Андан кийин өзүнө өткөрүп берип атабыз. Кайра акча албай туруп. 2017 жылы 7-мартта 1 жыл 2 айдан кийин кайра сиздер Өмүрөлү Айнакан өткөрүп берип атат. Юсупова Калыкан Тургунунага үйдө өткөрүп бердиңер да. Өткөрүп берип атабыз, акча албай туруп. Анан кечинде акчаны бизге банктан алып атат Юсупова Калыкан. Банкка ошо кайра акчаны алып келип сиздерге 47 үйдөн 47 миң берип 3 миңин алып калып атат да. Эми ушуларды эстесек, бул айтып атат, кимден Мээрбектен 4% алыптыр. Сооронбай Шариповичке айтып атат, эмесинде арызында 25% мен алгам деп. Если эгерде Мээрбектен 4% менен алса, 25%ден бизге качып келеби? Бул дагы чындыкка дал келбей жатпайбы? Сиз ошол акчаны сураган үчүн жардам иретинде бердиңерби же процентке бердиңерби? Ошонун айырмасы. Биз негизи бул 1 айга деп айткан да, 1 айда эле мурун катышып алыш бериш болуп жүрүп биздин эмебизге кирген да, доверияга кирген да, ишенимге кирген. Ишенип анан макул жардам берели деп анан 1 айга жардам берели дедик. Булар эми ошентип коюп куда болгон үчүн, тааныш болгон үчүн жардам берели дедиңер да? Ооба. Эми бул тааныш эмес, Мээрбек 1 айга 5% эч кандай проценти жок бергем деп атат.
Анан биз канча жылдан бери таанышгандан кантип 5% бербей койбойбуз. Бизде күндө келип, постоянно дайыма келип эле катышып, алышып, беришип, тойлордо катышып жүргөнбүз. Жолдошум канча жолу жардам берди. Атасы авария болгондо дагы барды Нарынга, ошол жерге түнү менен машина менен. Юсупова Галиканын күйөөсү каза болгондо дагы нейрохирургду алып алып, ушул жерде инисин алып алып, Сокулукта жүрдү түнү менен. Эми ошонун баары эле жардам да. Андан эмне болду? Жана кылмыш иши ачтырды булар. Лилинин рибисине. Анан бул Юсупова Галикан айтып атат, 35 миң, 4 миң эле, 12 миң эле доллар алып, 8 миң долларды берип, 4 миң эле калыптыр анын ой эмеси боюнча, ой боюнча. 4 миң эле ошону дейт, 25% өстүрүп, 35 миңди менден чыгарып кетти деп атат. Баягы банктан алган акчасын өткөрүп бергендер эмне болду? 47 миңди өткөрүп берген. Аны унутуп койду. Эң негизги эле проблема жана 3 миң доллар калганда ошол эле төлөп коюш керек болгон да силерге болду. Эми ошону төлөбөстүн жолун издеп, анан дагы банкка өтүп кетиптир эмеге квартирасы. Ошону мыйзамсыз чыгарып алуу жолун издеп атат да булчу. Эми төргө бул айтып атат, Юсупова Галикандын айткы кызык да буякта. Мени алдаган, коркуткан, үркүткөн, банкка мени мажбурлап алып барып акчаны алдырган деп атат. Андай болду эле. Андай эч качан болгон эмес. Анан дагы айтып атат, эки чоң киши дейт, дылда деп коет да муну. Ошолор келип мени коркуткан дейт. Анан ошо коркутсаң ошол балдарды айтпайбы, көрсөтпөйт беле анда. Ошол ушундай балдар аты жөнүн, аны же эмеси далилдери жок, жөн эле кур сөздү сүйлөп атат, жомокторду сүйлөп атат да. Эми ошону угуп турат дагы, бул гражданский иш экенин көрүп турат төргө. РОВДдан бул иш курамы жок деп жабылса дагы, ГУДдан күчтөп туруп ачып атышат кайрадан. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы. РОВДда жапты, ошол иште бул курамы жок, кылмыш ишинин курамы жок деп жапса дагы, бул ГУДдан кайрадан күчтөп ачып атышат да. Эми ошо төргөдө алдамчылык менен айып коюп атышпайбы? Күйөөңүзгө, Бакыт Өмүралиевке алдамчылык билинеси боюнча күнөө коюп. Мага дагы жолдошума. Сизге дагы. Алдамчылык менен иште ошондой кылып атат. Бирок эмне үчүн алдамчылык болот? Анткени бул өзүнүн намында бул квартира 7 жылдан ашты. Өзүнүн намында, өзү жашайт, ошол убакта деле өзү жашашы, азыр деле жашап келатат. Кантип биякта алдамчылык болот өзүндө турса квартира? Ошону айтылды эле ошол тергөө жүрүп аткан убакта. Айтылган, бул гражданский иш үчүндү наоборот бизди алдап кетип атпайбы? Бул бизди. Бул наоборот эмени тескерисинче бизди алдап атпайбы? Жана банк алып атат үйүн деп калса, ошондой Оптима банк үйүн алып койгонбу жана төлөй албай калган, эмне болгон? Оптима банкка балансына өтүп кетиптир бул соттошуп. Анан эми ошондон эмне кылышты билбей, ар кайсы ошол убакта жанагы пособиясынын арести чечерде 3 адвокаты келип, жанагынтип үйрөтүп, түзүлгөн айыптоо актысы бул ошо следовательдин, адвокаттардын бизди угуп туруп, анан ошого жараша түзүлгөн экен да. Болчу. Ошо эме жакка алып барышканда, мошенничество деп алып барышкан. Бирок эмеде Жээнбековдун арызында аягында мынтип атат, 217-чи кайрылуусунда, президент кайрылуусунда ошондо. Президентке кайрылуусунда 207-чи берене менен кылмыш иши эме козгоону, кылмыш ишин козгоп, аларды кылмыш жолуна тартып бериңиз деп суранып атат дагы, кайра алдамчылык менен 204 менен деп кайра козгоп эмне болуп атышат да. Эгерде алдамчылык болсо, бул жерде апасы, агасы бизге тил кат жазып бербейт болчу да. Ошондо эле ошол убакта канча кайрыла турган эмелер бар, органдар бар, туурабы? Ошондо эле чуркап барышмак. Эгерде мажбурлап биз аны жаздырсак, анда карызды сотко биз жарандык түрдө жазганда баары келип, ошонун таламын талашып 150 миң сомго чечим чыкты деп атпайбы? Ошо чечим чыкканда, сотто мойнуна албайт болчу да байкеси. Мен төлөп берем, макул деп распискасынан берип турат. Антпейт болчу. Анан чечим күчүнө кирди, даттанган жок, шаардык сотко да даттанган жок,
жогорку сотко да даттанган жок. Анан эле булар мындай айып коюп бизди уголовный жарандык ишти уголовныйга айландырганга аракеттеништи да. Ушинтип тартып алышты. Ошентип Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы күйөөңүздү камашты. Камап салышты. Анан ушул убакка чейин эле эч күнөөсү жок эле жатат. Канча болду дедиз? 1 жыл 5 ай болду. Ошончо мөөнөт СИЗОдо убактылуу кармоочу айда отурууга мыйзам бузулду деп жактоочулар айтып атат да. Ошол жана токтолсоңуз кандай мыйзам бузулду? Эмне мыйзам бузулду? Башында мындай болуптур да. Юсупова Галикан эң башында эле РОУдага жазганда эле эч кандай эме арызы жок эле козголгону көрүнүп турат да. Бул жерде иште жок болот баягы. Экинчиден Юсупова 35 миң сурап атса бизден. ГУБД бизди 50-ге чыгарат үйдүн баасын. Үйдүн баасы чыгарганда биз анын үйүн тартып алдык беле. Же биз жашап аттык беле. Өзүнө катталууда азыр. Башка бирөөнө сатып ийдик беле. Өзүнө катталуу, өзү жашап атат ошол жердечи. Анан бул жерде бүт эле менин айткандарым бар эле ар бир көрсөтмөсүндө ар кандай болуп эле өзгөрүлүп келе атат. Ленин райондук сотунда процессиңиздер болуптур. Аякта аябай бир чыңалып турган ала кол экен да. Бирөөнү катышып көрдүк. Сиздерди ошол көп адамдар алдап келе жатышат деп бир жалганда бир жалааларды коюп атышат да, айыптардычы айтып, ошол тууралуу сурагым келип атат. Эмнеде бул адамдарды алдап келип атат дейт, үйлөрүнө алып коюп атышат дейт. Анан жанагы сиздердин бул иш боюнча Бекзат саясий блогер чыгарып жүрдү да материалдарды. Ошолорго токтолуп кетсеңиз, бул эмне болуп, кандай болду эле? Бул айткандарың анда канчалык жүйөсү бар, негизи бар? Эми бул Юсупова Галикан ошо сот отурумуна дагы ар кандай аялдарды, арак жыттанган аялдарды алып келип эле ызы чуу кылып соттун жүрүшүнө ушундай тоскоолдук кылат да. Анан эмне деселе могунун баары эле тиги пострадавшийлер дейт да, артын көрсөтүп элечи. Тааныбайсыңар? Тааныбайм. Тааныбаган эле жанагындай спирт ичимдигин алып, ар кандай оозунан жаман сөздөр чыккан аялдарды алып келип эле ушундай ызы чуу кылат да. Анан бул жерде жанагы Ыргалай Бекмуратова деген дагы бир эже бар экен, өзүнүн уюму бар экен, ошол аялдардан алып келет да. Ал сотто жөн эле ар кайсы сөздөрдү айтып, ушундай кылат. Эми ошол туура эмес да. Омурбеков деген Бекзат Омурбеков деген блогер бар экен. Ошол блогер бизди чыгарып атат да. Эч бир далили жок. Же ошо отурган аялдардын бир аты жөнү да айтылбайт. Же алардын мындай жазган көрсөтмө мындай документтери да жок. Жөн эле кур эле Юсупова Галикандын айтканына окшоштурушуу эле ошондой кылып чыгып атышат да. Анан Бекзат Омурбеков деле мындай окса документтерди карап туруп, булар эки жакты тарапты тең чыгарып керек да. Бир эле тарапты эле чыгарып эле элдин эмесине биздин сүрөттөрүбүздү кошо чыгарып ушундай эме кылып атышат да. Биздин эмелерибизге доо келтирип атат да. Анан эми бул даже эме Замир Жошев менин адвокатым өтө грамотный адам экен. Ушулардын баарын далилдер менен көрсөтсө, ошого жини келип, Юсупова Галикан сотто даже менин адвокатымды эшек дейт, шүмшүк дейт. Ушундай сөздөр менен эми ушундан карап туруп эле билсе болот да. Тилин сунат. Эми ушул адамдын мындай карап туруп эле кандай адам экенин билсе болот да. Азыр эми баягы тоо терже түшүнүктүү болду. Эми баягы сот кандай болуп атат? Айныканча сот кандай жүрүп атат азыр? Биринчи инстанцияда болуп атат азыр райондук сотто. Ооба, бир инстанцияда болуп атат. Азыр ошо Юсупова Галиканды сурап атат да. Эми Юсупова Галикан бир суроого менин адвокатым берген бир суроосуна эле бир суроого 3 жооп берип атат. 3 ар түрдүү жооп берип атат. Жооп берип атат. Кайсынысына ишенсек болот билбейм да. Эми бул Юсупова эмеде тергөө 50-ге чыгарып атса, сот биринчи станцияда мурункусунда Сыдыгалиевде 70 миңге чыгарып атат. Закон боюнча тергөөнүн берген суммада эме баадан өйдө көтөргөнгө болбойт экен. Бул жөн эле 70 миңге чыгарып атат. Эми бул жерде мыйзам бузулганы өзү эле көрүнүп турат да. Атасынын көрсөтмөсүндө деле турат. Мурунку берген көрсөтмөдө бакыт сен менин 4 КАМАЗымды ал $5 миң $20 $20 миң канттагы үйүм бар, $30 миң
ошону ал дагы менин кызымдын үйүн чыгарып берчи деп мурун суранганда Бакыт байке мен сизден КамАЗ алдым беле, акчамды эле өзүңүз сатып чыгарып бериңизчи деп айткандар бар болчу да. Эми ошону көрсөтмөдө айтып алат дагы, эми кайра аны дагы өзгөртүшүп башкача айтып башташты булар. Тергөөдө көрсөтмө берген да ошондо, э? Ооба. Кийин кайра өзгөртүп атабы көрсөтмөсүн? Көрсөтмөсүн өзгөртүп атат да. Анан эми бул Юсупова Галиканы бизди алдап кетти, коркутту, үркүттү деген, мажбурлады деген бизге койгон жала жапкан бул чындыкка дал келбей жатпайбы? Баары эле ар кандай улуу, ар кандай сөздөр менен айтылып эле ушундай эмелерди айтып атышат да. Булар жөн эле кур сөздү айтып, жомокторду айтышып, фантастиканы айтышып эле ушундай соттун жүрүшү ушундай болуп атат да. Анан бул эме да дагы андан башка бул Юсупова Галикан биз берген убакта 16-жылы Кантта үйдү сатып алыптыр. Кантта үй сатып алыптыр. Эми ошол үйдү дагы банка койгон экен. Эми ошол үйдү бизге дагы ошону бизге берип атпайбы? Ошону эме сунуш кылып атпайбы бизге? Бизге сунуш кылып ошону алгыла, анан тиги 4 КамАЗымды алгыла деп сунуш кылып атат да. Көрсөтмөдө ошону айткан деп атпайсызбы? Көрсөтмөдө да ошону айткан да. Анан бир кызыгы мындай да, кийин тергөөдө мынтип атат. Баламдын буларга эмнеге сотко бердиңиз? Эмне үчүн ошол убакта сизди алдап атса, коркутуп атса, эмне үчүн ошол убакта тиги эме күч органдарына кайрылган жоксуз десе, мен ал убакта акчам жок болчу, мен эч качан соттошуп көргөн эмесмин деп. Бул жөн эле жок да. Кантип эсли ошол убакта ошондо алданып атса. Анан бул пособиясына мынтет, пособияма арест салган үчүн мен буларды сотко бердим дейт. Пособиясына 3700 сом экен. 3700 сомго ушунчалык бизди келип кыйкырып өкүрүп мен силерге көрсөтөм деп атса, анан биз бул $4000 $35,000 чыгарды деп атат. $4000 алыптыр, $4000 $35,000 чыгарды деп атат. Ошо $35,000 алып атканда бир күч органдарына барбай, биз алдап атсак же коркутуп үркүтүп жанагындай 2 кишини алып барып коркутуп атсак, бир органдарга кайрылбай анан 3700 сомго кайрылабы? Кайрылып атпайбы? 3700 сом үчүн кайрылып атат болчу. Биз арест салып койгон үчүн кайрылып атат. Өзүнүн көрсөтмөсүндө турат. Мен 3700 сомго арест салган үчүн мен кайрылдым деп көрсөтмө берет. Эмечи жанагы банктын кызматкерлери кандай көрсөтмө берди сотто ошолор? Эмне дешти алар? Өз эрки менен келип кредит алган, насыя алган деп айтыштыбы? Банктын 3 кызматкери келди дагы, айтты. Бул өзү башында өзү жалгыз келген, заявлениени өзү жазган, ипотекага өзү берген, ипотека алам деп. Баарын өзү жана доходторун баарын өзү чогулткан. Кайненесинин бир иштеген жерине КамАЗдарым 80.000 сомдон доход алат деп, ошонун баарын өзү чуркап, өзү чогултту. Эми анын баарын кайра бизге шылтап койду да. Дастан деген бала бар. Силер алдырткансыңар деп силерге шылтап атат ошондо. Силер ошонун баарын силер көрсөтүп, биз каяктан билебиз, анын андай доходу бар экенин биз каяктан билебиз. Ошону бизге илип атат да. Эми ошо даже ошо Оптима банктын кызматкери бар экен, Дастан деген. Ошо Дастан менен булар сүйлөшүп алышып, мени ошо Дастанды да коркуткан деп ушундай кылып атат. Дастан менен көрсө, кийин менин адвокатым границадан алып чыгып атат. Дастан менен көрсө, бул товар алып келиптир Харьковского барып. Анан бул биздин тааныш болуп атабы, же ала өзүнүн таанышы болуп атабы? Бүт далил менен көрсөтүп берип атабыз. Бирок ошондо да ар кайсыны айтып, сотто жооп бере албай, ар кайсы сөздү айтып атат да. Эми мындан кийин сен баягы сот чечет да. Сот процесстер аз көбөлөр суралып аткандыр го, суралып атат. Мында мен айтып кетерим. Кошумчаңыз болсо. Кошумчам. Бул Сыдыгалиев 50.000ден 70.000ге көтөрдү да. Анан Сыдыгалиев ошо сот отурумунда мынтип айтты. Аппарат президенттен мага чалып атышат. Мен ошо Сооронбай Жээнбековдун учурундабы? Же кийинчерээкпи? Бул эме 22-жылы деди. 22-жылы болгон сотто аппарат президенттен чалып атат. Мен совет судьиге кайрылууга мажбурмун деп
деп туруп анан кийин бизге 70 миңге чыгарып салып атпайбы? Бул закон бузулуп атпайбы? Биякта закон бузулуп атпайбы? Тилер арызында 50 миң деп көрсөтсө, сот 70 миңге чыгарып салып атат ошондо. 70 миңге чыгарып атат да. Аппарат президенттин бияка кандай тиешеси бар? Мен ошону түшүнбөйм да. Мен Кандай байланышы бар булар? Мен аны билбейт экенмин, кандай байланышы бар. Мен бул негизи күч органдарына тетиги ГУду да, РОУду да эле биздин үстүбүздө давление башталган да. Башынан элечи. Башынан эле бизди коркуп эметип эле силерди соттотом, силерге мен каматам деп эле ушундай кылып ГУдун следователи Амираев Толкун деген ушинтип баштаган да. Биз алынын үстүнөн канча жолу тиги эмеге прокуратурага, жогорку прокуратурага канча жолу кайрылып атабыз. Шаардык прокуратурага кайрылдык. Бир дагы ошо башка специалист алмаштырып бериңизчи, башка десек алмаштырбай койдук. Эми айнаканча мындан аркысын бар эми сотто дагы көрө жатарбыз кандай болоорун. Анан дагы биз дагы экинчи көрүүчүлөргө кайрылып койсок, ошондой эле бул иштин экинчи тарабы болгон, мисалы Юсупова Калыйхан дедиз, Юсупова Калыйхан айымга же ошол тарапташтарына эгер келип сиздер да өзүңөрдүн оюңар, пикириңерди айтып, коомчулукка чыгабыз десеңиздер, биздин эшик ачык. Биз ачыкпыз. Биз тең жактуулукту карайбыз. Эгер келип чыгабыз, өзүбүздүн версиябызды, өзүбүздүн бул иш боюнчагы акыйкаты, чындыгыбызды айтабыз десеңиздер, биз ачыкпыз, биз чалдырып бергенге даярбыз. Эми айнаканча ишиңиздер оң жагынан чыгып кетсин, баардык эми соттун таразасында сотторубуз Кыргыз Республиканын соттору адилеттүү иштейт деп ишенебиз. Андан сиздерге ушул Мен дагы ишенем. Мен бирден айтып кетейинчи, ушул айыптоо актысы божомолдорго түзүлгөн да. Божомолдоп эле эч кандай бир тарапты карап туруп эле түзүп койшкон. Баягы айыптоо тергөө жүрүп аткан амалында. Түшүнүктүү. Буларда биз ушул эметсеңиз, ушу жазып берген бар документтер дагы бул материалда чалдыралы. Ушу бизге келип маек куруп бергениңизге рахмат. Эми ишиңиздер ийгилик болсун, тараза ташы, адилеттүүлүк жакка оосун демекчибиз. Ушу менен биз бүгүнкү берүүбүздү аяктайбыз. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн бизде маекте өзүнүн көйгөйү менен келген Айнакан Өмүралиев эжебиз болду. Кийинки берүүдөн көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.